Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Азыр бир эжеке чалып турду мага. Али 65 миң рубльге мени реестрден чыгарып берем деп атат. Кандай кылсам болобу деп сураптыр да. Мени айтарым, биринчиден ошол 65 миң рубльды алам деген бетбак. Сен аны прекрасно билесиң. Ал эжекенин документинде жеткиликсиз нерселер бар экенин сен билесиң. Эртең система обновление боло турган болсо, кайра эле реестрге кирип калат ал эжеке. А сен ошону билип туруп 65 миңин алам деп атасың да. Экинчиден, урматтуу мекендештер, акчага жасатпагыла документтерди. Лучше өзүңөр барып кылгылачы. Ошол акчага жасап берем, нелегальный жолдор менен жасап берем дегендерди милиция чакырып, милицияга бергиле. Мыйзам астында жооп берсин. 1000 мекендештин документин кашасын чыгаргандан көрө бир заявление менен алар камалганы жакшы. Ошондо бул жакта жүргөн калган адамдар кыйналбайт ошолордун айынан. Анан мен айтарым да, кантип бири-бириңерди алдап туруп бала чака багасыңар? Кантип бир мекендешиңди алдап, мындайча айтканда алдаганда өзүбүздүкү, алданып калгандагы өзүбүздүкү. Кантип адамдарды алдап, сыздатып, үйүңө акча жиберип, бала чакаңа нан, башка нерсени алып жегизе аласың? Андай болуш үчүн канчалык деңгээлде болуш керек адам?